Assalamu alaikum, урматтуу досторум, классташтарым. 10 жыл мурун 1989-жылы мектепти бүтүргөнүбүз кадимкидей көз алдыбызда турат. Баарыңарды ушул фото архивди көрүүгө чакырамын. Себеби бул жерде 1-класстан баштап 10-класска чейинки бүткөндө, анан кийинки жашообуздагы балдар, кыздардын, раматылыгы өтүп кеткен достордун сүрөттөрү бар. Өзүңөрдү көрүп, жаштыгыңарды көрүп, бир жакшылап күлүп, эстеп алгыла. Жакшы күндөрдү өткүзгөн экенбиз. Мен дагы бир көрүп, жаштыгымды эстеп, сүйүнүп отурамын. Баарыңар баарыкесиңер ушул жерде. Баары болгула, ар дайым эсен аман, сак саламат болгула. Мынакей азыр ата-эне, тайне тайта болуп калдык. Бул сүрөттөрдү көргөн өзүбүздүн перзенттерибиз, неберелерибиз бу кийим деп сүрөп атпайбы? Жаштыгыбыздан бир элес, достор. Баарыңарга ден соолук, узун өмүр, кажыбас кайрат, чын ден соолук каалаймын. 30 жылдык майрамыңар куттуу болсун. Жакшылыктын үстүдө, тойлордо көрүшүп, жүз көрүшүп жүрө берелик. Жаштыгыбызды эстешип, бирибизди бирибиз сагынып, ушундай жакшы күндөрдө жашаган экенбиз. Оюн күлгү менен өткүзгөн экенбиз. Биздин күндөр жакшы болгон экен деген максатта ушуну киргиздим. Кудай таала баардыгыңарды эсен аман, сак саламат койсун. Кээ бир достордун, классташ кыздар, балдардын сүрөттөрү жок экен. Болсо жөнөтсөңөр дагы жакшы болот эди. Бүгүнгү майрамыңар куттуу болсун, ден соолукта болгула. Өмүрүңөр узун болсун ар дайым. Келечекте жаркылдаган жакшы күндөрдө жашап жүрөйлүк. Өткөндөрдү Кудай рахмат кылсын. Акыбеттери ошол жактан берилсин. Кыяматта бизди дагы эстеп, биз аларды эстесек, алар бизди эстеп, кыяматта бири-бирибизге жакшы бир жөрөлгө болчудай болойлук. Иштегениңер ишиңерге ийгилик, окуганыңар, алыста жүргөнүңөр сак саламат, эсен аман келгиле. Көрбөй калган достор, баардыгыңарды сагынып, эстеп, ушинтип карап отурамын. Бүгүн атайын силер үчүн архивди тытып, сүрөттөрдү таап, ушул сүрөттөрдү жайлаштырдым. Ден соолукта болгула. Узун өмүр, бакыт таалай. Мынакей көрбөйсүңөр, 10 жылдыкта шунчалык болгон экенбиз, мастер экөөбүз. Бул мына достор менен түшкөн экенбиз, акелер менен. Мына Аяш акелер өтүп кеткен арада. Кадым жайда чыгып түшкөн экенбиз, классташ балдар, кыздар. Армияга жөнөп аткандагы кези, металлдардын, мүсөндөрдүн. Бул Зеби Асландын вечиринде. Асландын вечиринде тартып койгон эдим. Ушундай балдар. Ден соолук болсо баары жок болот экен. Өмүрүбүз мына 32 жылдан кийин 50ге киребиз. Арада күндөр өтүп атат. Шаймарданда түшкөн экенбиз, Жуман, Курбан дос үчөөбүз. Ушундай. Мынабу Райхан классташыбыздын тоюда кыздарыбыз барган экен. Райхан мага фоторка канды. Бул жакшы көрүнбөй калыптыр. Окунада достор менен, окуналык достор менен түшкөн. Аслан экөөбүз мынакей. Жакшы күндөр ушинтип сакталып калат экен да. Курбанали менен Жумабай досубуз Мырзабеков Гүзел Атада түшкөн экен. Армияда Курбанали. Армиядагысын тартып коюпмун. Бир убактарда мектеп Кеңеш экөөбүз жакшы көрүнбөй калды. Акыл досумду элестетип, ошо 85-жылы Кадамжайга биринчи жолу чыгып түшкөн экенбиз. Мынакей акыл досубуздун үйлөнгөндө тоюда түшкөн экенбиз. Акыл достун Закисида түшкөн экенбиз. Өмүрүң кыска экен досум. Ражабалиева Бүсара менен көчөдө сүйлөшүп турган жерде тартып койгон эдим. Замиранын группалаштары менен. Камил агайды кызы Айнура, Сагын досубуз. Мен музыка койбодум, музыка койсом дагы болот эди, бирок мынакей Нурлан дос Атабаев чекелчи. Ушинтип бири-бирибиз менен баарлашканга не жетсин. Биринчи жаңы Бишкекке барган, Фрунзеге барганда түшкөн экен. Жаштыгым, фокус ойногон күндөрүмдү эстеп койгула. Биринчи алгач кире 88-жылы. Кенжебай менен Бактияр окшойт Гүзел Атада. Оразали досум, мынакей Аяш менен
бул 71-жылгы балдар менен чыкканда түшүп койгон экенбиз. Бактиярдын неме Бахадырдын немесиге барганбыз, присягасыга, Абаз акасы менен. Дагы эле Шаймардан да достор менен. Ушундай жакшы күндөр болгон экен. Мынакей Жуман экөөбүз 1-класста. Мынакей Бүсара сагынып аттың эде досторуңду. Садат, Айнагүл, Байша. Мынакей биздин классыбыз, октябрят болгон күндөрүбүз.